Адам деген баягы написин тийиш керек да деп атам да. Эми ал кишинин возрасы канча да. Эски жүздөрдү көргүбүз келбейт деп бир революция болду да. Мындай карасак азыр татыктуу кандидаттар жок экен. Эми түрмөдөн чыккан адамдар кайра көр кеңешке баратат. Эми мында Кудай деген болуш керек да, напси дегенди тийиш керек да. Өйдө жактан звонок кылып муну колдоп койгула деген анда эч качан болбойт. Ушунчалык беспределге уруксаат беребизби? Мында мыйзам деген барбы биздечи? 22 миллиардка жетсе, Бишкекти Вашингтон кылсак болот да. Себеби бизде паткалимдер абдан көп турбайбы? Бул 6-чакырылыштын парламентин көрбөдүкпү? Булардан өткөн предательдер, булардан өткөн чимкириктер болгон жок да. Булар тарыхта көргөн эмеспиз. Бирок ушул мыйзам бузуунун баарына жол берген ушул 120 чимкирик. Мен аларды депутат деп айткым да келбейт. Эмне түрткү болду ушу шаар кеңешке депутат болуу кызыкчылыгы да каалоосу? Биринчиден баягы өзүмдүн кызыкчылыгым депутат болуу деген ал жерде жок. Сунуш болду. Ал сунушту ойлонуп, баягы кеңеш безген бармак оорубайт дейт, ойлонуп, үй бүлөбүз менен, кабыргабыз менен кеңешип анан макул болуп, анан чыгып атабыз. Буга чыкканыбыздын себеби мындай карасак азыр татыктуу кандидаттар жок экен. Баягы эле Бишкек шаарынын жок эме көр кеңештин депутаттары, баягы эле депутаттар чыгып атыптыр. Алар 5 жыл отурду. Бишкекти эч кандай өзгөртүүгө түрткү кыла алышкан жок да. Эми азыр барып Бишкекти өзгөртөбү? Мен эч түшүнбөйм. Дабир карасак, дабир партияны карасак, мында өзүңүздөр билесиз. Эми түрмөдөн чыккан адамдар кайра көр кеңешке баратат. Партиялар түптөп алып, бизнесмендер баратат. Ошол эле Аскар Салымбеков, ошол эле Нариман Тулеев мисалычы. Мен таң калам да ал адамдаргачы мындай. Эми мында Кудай деген болуш керек да, напси дегенди тийиш керек да. Мэр болду, депутат болду, Кыргызстан тоноду, жеди, жайлады, соттолду акыры. Эми дагы баягы депутат болом деп баягы бийликке жанталашкандаргачы. Мен ошолорду көрүп, мен ошолор үчүн мен баратам да. Ошолор токтотолу депчи. Карт бөрүлөрдү токтотолу деп. Себеби Кыргызстанды туңгуйга алып келген көпөстөр мына дал ошолор да. Түшүнүктүү. Анан могу Тулеев боюнча ушунча ачык кеп болуп калды. Мен дагы суроо бергим келип атат да. Анткени силер талапкер болуп, угуп көрүп билип атасыңар. Эми канчалык деңгээлде ачык айтасыңар, аны өзүңөр билишиңер. Эми тар чөйрөдө эле айтылып атат. Ушу Нариман Тулеев бул 3-4 партияны каржылап, ошо бийликтин колдоосу менен баратат. Анын максаты ушу шайлоодон өтүп келип, шаарга мэр болуу деген максат. Эми угуп атсаңар керек. Эми ушул чындык үлүш болсо, айткыла ачык элечи. Эми Кудайым буйрса, биз кор кеңешке барып калсак, мындай мыйзам бузууларга, мындайча айтканда, мындай беспределге мурдага жол бербейбиз да. Биз тикебиз менен тик турабыз. Тикебиз менен тик турабыз. Өйдө жактан звонок кылып муну колдоп койгула деген анда эч качан болбойт. Өзүбүздүн принцип бар. Өзүбүздүн айта турган сөзүбүз бар. Эч кимдин заказын биз аткарбайбыз. Өзүбүздө намыс бар. Өзүбүздүн айткан сөзүбүзгө турабыз. Ким болбосун. Анан өйдөдөн чалып муну шайлап койгула, тигини шайлап койгула, уже бул жолу андай болбойт. Бул жолу элибиз татыктуу депутаттарды шайлайт деп мен ишенем. Анан Нариман Тулеев боюнча мен ал кишиге айтат элем, эми сый менен отурса болмок негизичи. Баягы өзү тынчып калып, түрмөдөн чыкты, жаңы эле тазаланып, антип лучше үйүндө отурса болмок да. Азыр өзүнүн артын өзү булгап кайра баратат. Бул эми арты жакшылык менен бүтпөйт. Жакшылык менен бүтпөйт. Анан дагы бир баса белгилеп айтат турчу, кечээни шаарда өтүп баратсам, эми гумун чоңойтуп атыптыр да. Гумду чоңойтуп атыптыр. Эми пешоход эми кызылып калыптыр да. Эми 2 киши, 3 киши араң өтө турган пешоход. Мэрия каякта карап атат. Ушунчалык беспределге уруксаат беребизби? Мындай мыйзам деген барбы биздечи? Жанагыл кийген алмасы гуму жетишпейт абы. Эми дагы легкий конструкция менен жолдун тиягына чыгып, чүйгө чыгып, болгон жагына эми дагы чоңойтуп атыптыр. Мындай Кудайдан коркуш керек да. Тулеев эмес, балекет болсун. Кудайдан коркуш керек да. Мен ойлойм, Кудай буйрса, булар жооп бере турчу күн келет. Ал күн да калыс эмес.
Кудай буюрса депутат болуп келип калсаңар, ушул азыр айтып аткан нерселерди айтып талап кыласыңарбы? Талап кылабыз. Анткени көп эле талапкер мандат алгандан кийин башкача сүйлөп, башкача иш кылып калат. Көрүп Эми ал талапкерлер бирөөнүн акчасы менен депутат болгондор, бирөөнүн поддержкасы менен депутат болгон талапкерлер болсо керек. Алар ручной, мындайча айтканда, талапкерлер да өздөрүнүн сен менин ырымды ырдайсың деп мурда алар сүйлөшүп туруп депутат кылгандар. А бирок бизге эч ким колдоо көргөзүп, анан финансировать этип, менин ырымды ырдап бер деп бизге эч ким айткан жок. Биз андайга даже не подписываемся, барбайбыз. Биз өзүбүз таза момундай беспредел токтотобуз деп баратабыз. Анан бул шаардан көйгөйлөр абдан көп да. Кайсы тарабагын карабайлы баарына мындайча айтканда баягы жаңы көз караш менен, жаңы багыт менен оңдоо көп иш жасоо керек, талап кылып турат да. Мындай да эң негизгиси кайсындан баштайт элеңер? Кайсы мындай да көбүрөөк Бишкектин новостройкаларынын баарында эле проблемалар абдан көп. Бишкекте абдан көп маселелер, проблемалар. Жолдор элементарный. Бишкектин конуштарында тим эле барсаң бутуңа баткак кирет. Мунун баары эмнеден? Акча жок бюджетте. Асфальттай албайт, акчанын аздыгы. Менин билишимче где-то бир 11 миллиарддын тегереги Бишкек шаарынын бюджетичи. Анан мен ойлойм, бул акчаны көбөйтүш үчүн эң биринчи бизнесмендер да. Бизнесмендерге, ишкерлерге, бизнеске колдоо көргөзүш керек да. Азыр мисалы любой налогту карайлы. Ошол эле жанагы ГУМу болобу, СУМу болобу, ичинде мисалы 100 соодагер боло турган болсо, официально бир ашып кетсе 50-60 көргөзөт булар. 30-40 көмүскөдө чөнтөгүнө түшүп атат да. Ошондой бизнес Бишкекти толтурат. Ошонун баары ачык боло туруп эле түздөн түз мамлекеттик казынага түшө турган болсо, Бишкек шаарынын бюджети азыр 11 миллиард болсо, 22 миллиардка чыгарып койсо болот. 22 миллиардка жетсе, Бишкекти Вашингтон кылсак болот да. Буюрса. Биз буга болгон аракет кылабыз. Мунулардын беспределин баарын билебиз. Барганда талап коебуз, ачык айтабыз, көтөрөбүз маселелерди. Бишкектин ошол чоң ири базарлары, Ош базарды айталы, башканы айталы, ошол тараптагы элдин мындай шаарда мындай шайма-шай кенен кесип жүргөнгө аябай тоскоолдук жаратат да. Бул нерсени мэрия көптөн бери чече албай койду канча жылдан бери. Мисалы, сиздин көз караш кандай ошо мисалы? Мындай нерселерди ретке келтирүүгө. Эми мындай да, бүт эле жерде мындай тартип болбоюнча өнүгүү болбойт. Бизнесте болобу, же кандайдыр бир фирмада болобу, же ишканада болобу, тартип болбосо өнүгүү болбойт да. Ошол эле сыяктуу бизде тартип жок да. Тартип болгондо эмес. Аны тартипке алып келсе болот. Бир жылда Ош базары эмес, башка ягын баарын тазалап койсо болот. Буга эрк керек, жоопкерчиликти моюнга алуу керек. Бизде эч ким бир да чиновник жоопкерчиликти мойнуна алгысы келбейт. Эртең амалып кетемби, зачем проблема создавать? Анда жоопкерчиликти албасаң барбай эле кой бийликке. Барам дегенден кийин анда жоопкерчиликти алыш керек да. Алып анан барыш керек. Эми өзүбүздүн бир кандайдыр бир стратегияларыбыз бар. Бул боюнча азыр токтолбой эле коеюн, бирок кийин Кудай буйруп депутат болуп барып калсак, анан анын баарын иш жүзүндө көргөзөбүз. Анан дагы бир коомчулукту ошо өзгөчө Бишкек шаарында жашагандарды бул түшөлткөн Бишкек шаарынын архитектурасы, курулушу болуп атат да. Мыйзам бузуу өтө көп. Курулуштар чаржайып жүрүп атат. Буга да көз караштар бар да. Эми мындай айтат элем, бизде ошол кептин баары архитектуранын өзүндө. Анткени бир документти мисалы бүтүрө элесең, аякта дагы бюрократия. Акчаны берсең, жатка берсең, тезден бүтөт, акчаны бербесең, сенин документиң жата берет. Очередтечи. Ой, сеники жете элек. Анан ошентип архитектурадагы бир положение негизинде иштебейт да. Определенный сроктор болуш керек, определенный мамлекеттик жанагы чоң жолдорго, центрдагы жолдорго мамлекет өздөрү баягы дизайндарын чийип бериш керекпи? Мамлекет анткени борбор шаарыбыз да. Бирдеңке салынып атканда ар ким өзүнө каалаганыңды сала бер деп мамлекет тарап бир разработка кылып чыгыш керек да. Определенный. Гостиница салам десең, сырткы кебетеси мондой болсун, мунда крышасы мындай болуп жабылсын, момчу этаж болуп салынсын, мисалы депчи. Ошондо да бир мамлекетке көрк болот да.
Бизде андай стратегия, андай ыкмалар жок да. Бизде ар бир ишкер болобу же частник болобу ким эмне салам десе өзү билип эле сала берет да. Ошол себептен мындай чаржайыт болуп да. Башка өлкөлөрдү карайлы, мисалы Европалар турган ар бир квартал эмне салам десе мамлекет менен согласовать этет. Мамлекет ошонун баарын тез аранын ичинде документациясын баарын бүтүрүп берет. Биздикинде бюрократия жок. Биздикин попробуйчу мамлекетке бир нерсени кол койдуруш деген проблема да. Байке, бир нерсени кол койдуруш. Эмнени айтабыз? Ал боюнча ошо биринчиден үстүдөн баштап, ал күнүн 7 этажынан баштап тазалаш керек да бүт. Баш мыйзам талкууланып атпайбы мына көчө күнү мына жогорку кеңеш биринчи окуудан кабыл алды. Аябай кызуу талкуу жүрдү. Бул боюнча коомчулукта да катуу сундар жүрүп атат. Мына эме ишкер катары албасак дагы Кыргызстандын ар бир жараны, өнөкөй жараны дагы өзүнүн укугун айтышы керек да. Бул боюнча дагы айта турган ой пикирлер болсо керек. Бул конституция боюнча мен ойлойм, бир чети бизде менталитет парламенттик мамлекетке дагы бир карасак туура да келбейт экен да. Себеби бизде подхалимдер абдан көп турбайбы? Подхалимдер абдан көп экен. Бийлик кимдин колунда болсо ошого баш ийип, ошого кулчасынан колду куруп жашайт экен да. Бул 6-чакырылыштын парламентин көрбөдүкпү? Булардан өткөн предательдер, булардан өткөн чимкириктер болгон жок да. Булар тарыхта көргөн эмеспиз. Булар баарына макул болду да. Баарына. Бирок мен айтат элем, Кудай буйрса учур келет, ушул чимкириктер жооп берет. Обязательно жооп берет. Булар карап калса дагы жооп берет. Бирок учур келет. Анткени булар көптөгөн мыйзамдарды бузду. Мамлекеттин тагдырын чечти, бир топ мыйзамдар бузду. Азыр да мыйзам бузуулар менен конституцияны өзгөртүп атпайбы? Негизи бул 6-чакырылыштын азыр отурган депутаттарынын моралдык укуктары жок. Моралдык эмес, мыйзам чегинде да укуктары жок. Себеби булардын сроктору 1 жыл мурда эле бүткөн. 4-октябрда эле бүткөн булардык. Анан мыйзам бузуу менен болуп атпайбы мунун баарычы. Анан бир чети ушундай болгонуна караганда бир чети мен ойлойт элем, лучше президенттик мамлекет бололу. Жоопкерчиликти бир адам алсын да. Ошондон спрос кылалы, ошондон талап кылалы. Ошол жоопкерчиликти алсын дагы бүт мамлекетти жетектесин. Ошондо бир олуттуу өзгөрүүлөр болот го дейм да. Конституция боюнча эмне ошол десек? Маңызы эми окуп, карап, угуп атасыңар. Эми ошо конституция боюнча бүт бийликтин баары президентке берилип атпайбы? Мен ошону айтып атпаймынбы? Бүт бийликтин баары президентке берилип атат. Муну да көрөлү. Эмне болот экен. Бирок муну да көргөнбүз да 2 жолку президенттик башкарууну. Эми негизи монун баары эле менин оюмча мыйзам бузуу менен кетти. Билбейм аягы эмне болот. Мен мындай келечекти көрбөй элемин да. Туңгуюк. Убакыт көрсөтөт. Бирок ушул мыйзам бузуунун баарына жол берген ушул 120 чимкирик. Мен аларды депутат деп айткым да келбейт. 120-нын ичинде деле досторуңар бар да. Досторум болсо дагы мен айтат элем, по-любому анткени бүт баары ошондой болду да. Мына кече сүйлөгүм да келбейт булар боюнчачы. Түшүнүктүү. Анан жаңылбасам жетим тоону да коргоо боюнча ошол өзүңөрдүн пикириңерди айтып жүргөнсүңөр да буга чейин. Азыр эле ошол пикирдесиңерби? Жетим тоо казылбаш керек. Ошол эле пикирдебиз. Жетим тоодон башка эле ресурстарды таап, инвестициялар тартып, экономиканы көтөрсөк болот. Жетим тоо бул биздин урпактарга, кийинки биздин урпактарыбызга калат, өткөрүп беришибиз керек. Бизге кандай ата тегибиз, ата бабаларыбыз өткөрүп берсе урпактарга, биз да ошентип кийинки муундарга өткөрүп беришибиз керек. Азыр Кыргызстан жок болуп кете турган учурга келелик. Азыр башка акчаны таап, башка жолду таап, мамлекетти туңгуюктан чыгаруу керек. Жетим тоону казып, алтынды казып сатып, бул жол эмес. Жаңы технологиялар менен экологияны талкалабайбы? Эми экологияны миң мамлекет тазалабаса деле жер казылгандан кийин улуу зат само собой чыгат да. Алтын бар жерде, темир бар жерде улуу заттар бар да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе аякта суу мөңгүлөр талкаланат эми. Фантастика дейм бул. Эми жаңы эмес демеле 22-кылымдын техникалары болсо дагы зыяны болот обязательно.